Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Нарында миллиард сомдук мурдагы завод жана жер тилке мамлекетке кайтарылды. Нарында темир бетон заводу жана Дарыянын жээгиндеги 6,6 гектарлык кум карьери мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, темир бетон заводунун жана карьердин баасы 1 миллиард 79 миллион сомду түзөт. 2002 жылы Нарын шаардык администрациясы Мунара курулуш акционердик коомуна Нарын дарыясынын боюндагы темир бетон заводунун 6,6 гектар жерин мыйзамсыз бекитип берген. Кийин буйрук менен кадастр ишканасынын жооптуу адамдары Мунара курулуш АКСынын ээсине аталган жер тилкеге жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт беришкен деп айтылат маалыматта. Участок Нарын шаардык мэриясынын балансына кайтарылганы кошумчаланды. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Сабырбек Жумабеков Россияда беделдүү сыйлыкка татыды. Академик Сабырбек Жумабеков Россиянын травматолог ортопедтеринин эң жогорку сыйлыгына татыды. Бул тууралуу Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, сыйлык травматологдордун 6-чы бүткүл Россиялык Приоров форумунда тапшырылган. Академик Сабырбек Жумабеков Россиянын травматолог ортопедтер ассоциациясынын эң жогорку сыйлыгы Николай Приоровдун алтын медалы менен сыйланды. Ал иш-чарага тажрыйба алмашуу үчүн чакырылып, Кыргызстан Борбор Азияда биринчи болуп атайын эндопротез орноткону тууралуу доклад жасаган деп жазылган маалыматта. Аталган сыйлыкты тапшыруу чечими 26 ноябрда кабыл алынганы кошумчаланды. Кыргызстандык 2 балбан эл аралык мелдеште кол утуп, дагы бир финалга чыкты. Балбандар Орозобек Токтомамбетов менен Өмүрбек Таалайбек уулу эркин күрөш боюнча Казакстанда өткөн эл аралык турнирде коло медаль утушту. Эл аралык турнир Тарас шаарында өтүп жатканы маалым болду. Дагы бир кыргызстандык балбан Эрназар Акматалиев финалга чыккан. Мелдеш Казак СССР министрлер кеңеши мурдагы төрагасы Дин Мухаммед Кунаевдин жаркын элесине арналган. Тилден тартып жатышат. Шыкмаматов менен Амангелдиев жогорку кеңеште катуу айтыша кетишти. ЭТТнын анализи жок, киргизилгени үчүн жоопко тартуучу адамдарды аныктап берем. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов жогорку кеңеште айтты. Буга чейин ал 5 товардын башкасынан ЭТТнды алып салуу керектигин белгилеген. Маселе бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында каралып жатканда, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиев ЭТТнын маселеси дагы талкуулана турганын айткан. ЭТТн боюнча Алмамбет Насыркановичтин жеке пикири: бул маселе дагы талкууланат. Адылбек Алешевич, министрлер кабинетинин башчысы, программасы менен келгенде эң көйгөйлүү ЭТТнын маселеси экенин айткан. Алмамбет Шыкмаматов биринчи кварталда жеке кабинетке кирүүнү жана ЭТТнди жөнөкөйлөштүрүшү керек, деди Амангелдиев. Буга жооп кылган Шыкмаматов ЭТТнын туура эмес киргенин далилдей алаарын айтты. Негизи унчукпай эле отурайын дегем. Өзлөрү тилден тартып жатат. Бул түшүнбөйт деп жатпайбы? Андай эмес. Керек болсо ЭТТнын анализ жок, киргизилгени үчүн жоопко тартчу адамдарды аныктап берем. Анын туура эмес киргени боюнча бардык аянтчада далилдеп бере алам. Казакстан, Орусия, Грузия кандай кылды жана бизде кандай болду? Жиликтеп берем. Ким кылды, кантип кылды? Популизм деген эмне? Кураяк мактанабыз деген эмне? Салыкты көтөрүп туруп экономика өстү деген эмне? Экономиканын өнүккөнү бул элдин дагы жашоосу жакшырганы, деди Шыкмаматов. Кумтур Голд компаниянын жетекчиси Алмазбек Бартабасов Барскон айыл өкмөтүнүн коммуналдык кызматы үчүн сатып алынган атайын техниканы тапшыруу аземине катышты. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн өтүнүчү менен Кумтур жүк көтөрүмдүүлүгү 8 метр кубту түзгөн таштанды ташуучу унааны сатып алууга каражат бөлгөн.
Эми өзүңөр жакшы билгендей, Кумтөр ишканасы алдыңкы өнөр жай ишканасы катары өзүнүн коомдун алдындагы социалдык жоопкерчилигин эч качан унутта калтырбайт. Бүгүн дагы мына ошол Кумтөрдүн кезектеги колдоосу менен алдыңарга келдик. Барскон айыл аймагын тазалык үчүн кызмат кылсын деп, ушул турган таштанды ташуучу техниканы сатып алууга 3 миллион сом бөлүп бердик. Мындан тышкары Кумтөр Голд компани тарабынан Барскон айылынын Кендирбаев атындагы орто мектебине 2 заманбап интерактивдүү смарт панель сатып алууга 410 миң сом, Тамга айылдык мектебинин техникалык базасын чыңдоого 480 миң сом бөлүндү. Ал эми Кызыл Суу айылынын футболдук командасына форма, топ жана башка керектүү шаймандарды сатып алууга 118 миң сом тапшырылды. Ошондой эле Алмазбек Бартабасов билимге умтулган элеттик жаштарга Кумтөр Голд компани ар дайым колдоо көрсөтүп келерин баса белгилеп, Индонезия өлкөсүндө өтүүчү химия боюнча эл аралык олимпиадага жолдомо алган Атабек Бейшебаевке 112 миң сом бөлүп берүү чечимин кабыл алганын кошумчалады. Кумтөр дагы көп жыл иштеп, ушул кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн өзүнүн салымын кошо бермекчи. Президент ЭТТНды ири товарларга гана калтырууну карап көрүүнү тапшырды. Садыр Жапаров ЭТТНды ири товарларга гана калтырууну карап көрүүнү тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Ага ылайык мындай тапшырма министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевке жана салык кызматынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматовго берилген. Аскат Алагөзов белгилегендей, мамлекет башчысында өлкө боюнча чоң кичи базардагы, дүкөн күркөлөрдөгү соода менен алектенгендердин ишмердүүлүгүндө жаралган көйгөйлөр боюнча толук маалымат бар. Садыр Жапаров фискалдык саясатта элге кошумча жүк болбогудай, ошол эле учурда көмүскө экономиканын үлүшүн көбөйтпөй тургандай кылып иштетип чыгуунун максаттуулугун белгилеген. Кечээ мамлекеттик салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов 5 товардан башкасына ЭТТНды алып салуу керектигин айткан. Ал эми министрлер кабинетинин башчысынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ЭТТН жоюлбай турганын, бирок жөнөкөйлөштүрүлөөрүн билдирген. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40 000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32700 калды. Мына атыңыздар түшүп атат. Эжеке өзүнүн Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжеке өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Күйгөн унаанын айдоочусун куткарган соң көз жумган милиция кызматкерлери сыйланды. Төө ашууда күйүп жаткан бензовоздон адамды куткарып кийин каза болгон 2 милиция кызматкерлерине 3-даражадагы эрдик ордени ыйгарылды. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон жарлыктардан белгилүү болду. Ага ылайык 3-даражадагы эрдик ордени менен Баткен облусунун Кызылкыя шаарынын ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын улук тергөөчүсү Орузмамат Акуналиев менен Баткен облусунун Кызылкыя шаарынын ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмчөсүнүн издөө боюнча ыкчам өкүлү Дилмурат Шамшиев сыйланган. Экөө тең каза болгондон кийин. Эсиңиздерге салсак, былтыр 27 октябрда Бишкек ош жолунун 100-101 чакырымдарында
Күйүүчү май ташыган унаа менен 2 жеңил машина кагышып, үчөө тең күйүп кеткен. Дал ушул кырсыкта Кызыл Кыя шаардык милициясынын кызматкерлери күйүүчү май ташыган унаанын айдоочусуна жардам берип, аны аман алып калышкан. Бирок катуу күйүк алгандыктан 2 ноябрда Дилмурат Шамшиев, 6 ноябрда Ороз Мамат Акуналиев ооруканада каза болуп калышкан. Дары катары колдонулган чөптөрдү пайдаланууга тыюу салган мораторий узартылды. Министрлер кабинети жапайы өсүмдүктөрдүн айрым түрлөрүн терип пайдаланууга салган тыюунун мөөнөтүн 2027 жылга чейин узартты. Тыюу салынган өсүмдүктөрдүн тизмесине элдик медицинада дарылыгы бар деп эсептелген арнебия, макротония, башкача айтканда эндиктин 2 түрү, есенец, эл оозундагы аталышы 5 жылдыз, афлатун пиязы, аконит, радиола жана самарканд өчпөс гүлү кирген. Бул чөптөр элдик медицинада дары катары колдонулгандыктан коммерциялык максатта өтө көп өлчөмдө терип саткандар арбын. Жыйынтыгында аталган өсүмдүктөр жок болуп кетүү коркунучуна кептелген деп айтылат маалыматта. Документте тизмедеги өсүмдүктөрдү чогултууга, ташууга, сатып алууга, сатууга, пайдаланууга жана экспорттоого тыюу салынганы жазылган. Кыргызстан 3 өлкөгө электр энергиясын экспорттоого даярданууда. Кыргызстан Кытайга, Афганистанга, Пакистанга электр энергиясын экспорттоого даярданууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өлкө энергетикасынын 90 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада билдирди. Өлкө башчы өз сөзүндө энергетика тармагында жасалып жаткан иштерди тизмектеп, күтүлүп жаткан пландар боюнча кеңири айтып берген. Өлкөбүздүн энергетикалык инфа түзүмүн өнүктүрүү максатында Кааса Миң долбоорунун алкагында Афганистан менен Пакистанга электр энергиясын экспорттоо боюнча көмөк чордондор жана линиялар курулуп бүттү. Ушул тапта Тамга Каракол жана Гемин Торгар долбоорлорунун алкагында Кытайга электр энергиясын экспорттоо үчүн жаңы кубаттуу көмөк чордондорду курууга даярдык иштери жүрүп жатат, деди Садыр Жапаров. Ошондой эле өлкө башчы инвесторлор үчүн жагымдуу инвестициялык шарттар түзүлүп жатканын кошумчалады. Анда преференциялар жана салыктык жеңилдиктер, ошондой эле каржылык кепилдик жана электр энергиясынын баасын чет өлкөлүк валютада аныктоо мүмкүнчүлүгү каралганы белгиленди. Эске салсак, Кааса Миң Кыргызстан, Тажикстан, Афганистан жана Пакистандын энергетикалык системаларын бириктирет. Бул электр энергиясын сатууга мүмкүндүк берет. Кыргызстан аталган долбоордун алкагында өз аймагындагы иштерди дээрлик соңуна чыгарганы кабарланган. Шык Маматов күйүүчү майдан 1 сомдон алынса транспорт салыгын жоюу керек. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шык Маматов күйүүчү майдан 1 сомдон алынса транспорт салыгын жоюп салуу керектигин айтты. Анын айтымында бул кош салык болуп калбашы үчүн керек. Транспорт салыгы жолду оңдоо үчүн алынышы керек, бирок ал жергиликтүү бюджетке түшүп, акимчилик жол оңдомок беле. Башка жака кетип калып жатпайбы? Ал эми күйүүчү майдан литринен 1 сомдон алынса жол фондуна түшөт. Ошондо натыйжалуу болот. Автоунааны канча айдаганга жараша төлөнөт. Мындай учурда кош салык болбош үчүн транспорт салыгын алып салуу зарыл, деди Шык Маматов. Эске салсак, 1 январдан тарта өлкөдөгү жолдорду оңдоо үчүн күйүүчү майдан литрине 1 сомдон төлөнөт. Каражат түз жол фондуна түшөрү айтылган. Президент Садыр Жапаров мыкты делген кыргызстандыктарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 23 декабрда Ынтымак-Ордодо өткөн салтанаттуу иш-чарада өлкө жана эл алдында сиңирген эмгек үчүн мамлекеттик сыйлыктарды тапшырган. Аземге өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон жазуучулар, маданият ишмерлери, мугалимдер жана дарыгерлер, ишкерлер жана спортчулар, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери жана башка көрүнүктүү инсандар катышты. Улуу муунда мурас калган улуу дөөлөттөрдү, нарк насилди өз бойлоруна сиңирип, кийинки муунга ата мекенге кызмат кылууну өрнөгү катары өткөрүп берүүчү бүгүнкү сыйлык ээлеринин айрымдарына токтолуу өтүнүн өзү мен үчүн дагы, эл үчүн дагы сыймык десем жаңылышпайм. Сыйлыгы жеке мен үчүн болсо, сыймыгы жамы эл үчүн деген акыл кепти, ал ошондон калса керек деп ойлойм, деп мамлекет башчысы өз сөзүндө белгилеген. Президент сыйлык тапшыруу аземине Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң салым кошкон көрүнүктүү ишмерлер чогулганын айтты. Жаңы кыргыз мамлекетинин түптөлүшүндөгү тарыхый ролу үчүн мархум Абдыкадыр Орозбековго Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку наамын ыйгаруу тууралуу чечим кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры наамына татыктуу болгондордун арасында кыргыз элинин көрүнүктүү жазуучусу, прозаик, публицист Кеңеш Жусупов, геология, минералогия илимдеринин доктору профессор Кубат Осмонбетов бар.
3 даражадагы Манас орденине профессор педагогика илимдеринин доктору Абакир Мамытов менен кыргыз эл акыны Улуттук жазуучулар союзунун президиумунун мүчөсү Акбар Рыскулов арзыды. Даңк ордени менен Жалал Абад мамлекеттик университети, Өзбекстан Республикасынын Фергана облусунун акими Хайрулло Бозаров жана башкалар сыйланышкан. Президент ошондой эле Акылбек Мураталиевдин маданиятка, Рыскул Боронбаевдин цирк өнөрүн жандандырууга, Канатбек Абдрахматовдун илимге, Замирбек Айдаровдун курулушка, Талайбек Акматовдун медицинага, Сейитбек уулу Мунарбектин спортко кошкон салымын жана башкаларды белгиледи. Мамлекет башчысы сыйлагандарга ата мекенге ак ниет кызмат кылгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, алардын сиңирген эмгеги элди шыктандырып, Кыргызстан үчүн сыймыктанууну бекемдээрин белгиледи. Ал бардыгын сыйлыктары менен куттуктап, ден соолук, бакубат турмуш жана жаңы жетишкендиктерди каалаган.